Ал эми бул көчө түз бара турган болсо сөз түрдө Гапар Айтиев кыргыздын Ассаламу алейкум, амансыздарбы ардактуу кыргыз элим, ардактуу мусулман биртугандар. Ош шаарынын дагы бир көчөсүнө турабыз. Тагыраагы Курманжанатка энебиздин атын алып турган көчө ушул. Толук түрдө асфальт басылып, бул жагы аягына сонун мыкты иштер жашалды. Ал эми айта турган кебиз ондан дагы да болсо алдыга карай жылдырып түшүндүрүлүп берилмекчи. Дал ушул Рыспат Кадыров атындагы көчө Алмек Татка атындагы көчөнү кесип өтүп, жана ошондой эле дал ушул көчөдөн дагы келип түздөн түз Алиев көчөсүнө кошулмакчы. Буюрса жакынкы убакыттарда Ош шаардык мэриясы ушул жаңы жолду ачып, Ош шаарында дагы бир мындайча айтканда жол тыгынын жоюу максатында, жол тыгынын алдын алуу жана ошондой эле болтурбоо максатында ушул жолду кеңейтип, ушул жерди колдонууга берет. Ага чейинки учурда могул жердеги курулуштарды же болбосо бактарактарды айрым жерлерде оңдоп, түзөөдөн өткөрүп, анан жолду куруп, буюрса дал ушул Бекмамбет Осмонов атындагы көчөгө чейин барат. Бул Рыспат Кадыров атындагы көчө. Жолдо бара жатканда Алиев көчөсү, Молдон Нияз, анан жолдон Амир Темир көчөсүнө дагы кесилишет. Мындан сырткары көптөгөн көчөлөр менен кесилишип олтуруп, так барып такалган жери жана Западный круговой бар эмеспи? Ошол жактан Ак Тилек кичи районуна кеткен жакта Бекмамбет Осмонов көчөсү бар эмеспи? Ошого барып такалат түздөн түз. Жанагы Элдорада жалпы лабо сүйүүчүлөрүнө дал ушул лабону сунуштайбыз. Кимде кимдерде лабо издеп жүргөн болсо, ушул лабону карап көрүңүздөр. Баасы арзан, 300 000 сом. 250 000 сомго берем деп турган учуру ээси аягы кандай жакшы. Жылы болсо 2003 жылкы. Абалы таза, жумуш кылат, бензин менен жүрөт. Сиздердин азыркы учурда кандай жумушуңуздар болбосун, тыккан түрдө так аткарат. Андыктан телефон номерлерди калтырып коебуз, байланышыңыздар. Андыктан аябагандай сонун деп айткым келет, баа бергим келет. Ардактуу мекендештер, биз сөз түрдө ушул нерселерге түздөн түз багыт берүү менен биргеликте кубануу менен карашыбыз керек. Караңыздарчы, могу асфальттын сонун болуп тургандыгы. Шаар тургундары кенен кесир унаалары менен ойдуң буйдуң жаман жолдордо эмес, асфальтталган жолдордо жүрүшөт. Ал эми сиздерге дал ушул жолду Алиев көчөсүнө чейинки кеңейтүү иштерин ушул жактан көргөзүп өтөйүн дедик. Видеоролик аркылуу көрсөңүздөр болот. Бүгүн анан жылдыруу иштерин ушул жерде бошотуу иштерин жүргүзүштүр. Азыр биз жогору жака чейин чыгып барабыз, Алиев көчөсүнө чейинчи. Булга чейин дал ушул Рыспат Кадыров көчөсү Алиев көчөсүнө кошулардан алдым. Тетиги жогорку көчөдөн алдым. Аягында тоскоолдук жаралчуда. Ар жак менен айланып, ал жактагы көчө кичинекей көчө. Мына лабо турат го. Ушул лабонун ар жагындагы да эле кичинекей көчө. Ал эми бул жактагы көчө аябагандай кең болот экен. Снос жана снос. Караңыздар. Быйыл негизинен Ош шаарында снос аябагандай актуалдуу тема болду. Караңыздарчы. Буюрса бүгүнкү күнүбүз дагы ийгиликтүү аяктап, Алла таалам буюрса күнгө иштеп бара жатат. Бардыңыздар азыр бул видеороликти жумуштан чарчап келип көрүп жатсаңыздар керек. Же болбосо биздин чет жерде жүргөн мекендештер Ош шаары
Ош шаарыбыз аз да болсо да өнүгүп жатыр деп кубанышыбыз керек. Бул видеороликти көрүп. Андыктан биз ушул нерсени тартып чыгарып коюуну туура деп эсептеп сиздерге көргөзүп жаткан учурубуз. Assalamu alaikum. Мой экскаваторга караңыздар. Техника менен өсүп турду бул жактарды. Бул жакта да снос. Кыскасы ушул көчө кеңейе баштаптыр. Бул жакта таштандылар аябагандай көп экен. Азыркы учурда биз толук турду дал ушул Алиев көчөсүнө чыктык. Ардактуу мекендештер, замандаштар. Алиев көчөсү бир жума мурун сөз түрдө асфальтталып, толук түрдө колдонууга берилген. Негизинен 4 тилкөлүү, ортодо туруктуу 2 сызык бар. Лоток жана ошондой эле мына сырткары көптөгөн жумуштар жашалган. Бул жакта жөө басуучу адам катарында басуучу тротуардын орду асфальтталган. Негизинен ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, бул Рыспатов Кадыров атындагы көчө негизинен түз чыккан болсо, ыңгайлуу түрдө Бекмамбетов Усманов көчөсүнө кошулуп алат. Ал эми бул жактагы көчө эски көчө десем болот. Ал аябагандай тар. Азыр сиздерге видеороликтин жүрүшүндө көргөзүп берем. Ал эми бул көчө түз бара турган болсо, сөз түрдө Гапар Айтиев, кыргыздын мыкты сүрөтчүсү, атын алып турган инсандын атын алып турган көчөгө түздөн-түз барып кошулат. Ардактуу замандаштар, тетиги Сулаймонто. Чет жерде жүргөн мекендештер болсо, Ош шаарын көрүп аягандай кубанып турсаңыздар керек. Ош шаары мурункудай жаман кейиптен сактанып, азыркы учурда мындай элге окшоп башка мамлекеттерден дагы да болсо жогорку деңгээлде жашоону алдыга коюп турган учуру. Анткени сонун жумуштар жашалууда. Кыргыз элибизден айлансак болот. Анан мээрибизге да ыраазычылык айтсак болот ушул жерденчи. Красавчик дегим келет ушул жердечи. Мына жолдорду караңыздарчы. Тетиги жана мен туруп алгач видеону баштаган жердеги көчө, Курманжан Алкенебиздин атын алып турган көчө. Негизинен канча бир 50 метр жүргөндөн кийин оң тарапка бурулган. Ушул мурунку пайдаланылган көчө. Жогоруга чыгып, андан кийин кайра бурулуп чыгып кетет. Жогору карайчы. Молдон Нияз көчөсүнө кошулуп. Аябагандай тар да бул көчө, чын айтайын, карасаңыздар. Сиздерге азыр телефондо кичине чоңураак болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок аябагандай эле тар. Бул жакта Ош шаардык эски больница жайгашкан. Ал эми бул Алиев көчөсү. Көрүп турасыздар. Буюрса тетиги чоң көчө бүтүп калса, Рыспатов Кадыровдагы көчө. Бул деле көчө Рыспатов Кадыровдагы көчө. Бирок бул кичинекей да, чын айткандачы. Ал көчөгө кененирээк болуп салынат экен. Анан түз өтүп кетсе, жанагы жака оңой кошулууга болот. Могул жердеги үйлөр алынса керек деп ойлойм. Билбедим дагы. Антпесе болбой калат. Ош шаарыбызда болуп жаткан жаңылыктар боюнча, чыгарылыштар боюнча
бир аз убакыт сиздер менен тыныгып калдык. Эми мындан кийин дагы да болсо бизден кызыктуу маалыматтарды, мыкты чыгарылыштарды күтүңүздөр. Буюрса бардыгы сонун болот. Анан Ош шаарындагы жана үстүнө тиг учак конот экен деген оорукананы айтып атпады беле көпчүлүгүчү. Ошол оорукана ушул Ош мамлекеттик университетинин окутуу жана ошондой эле ошол жерде кабылдоо катарында практика иштерин өтөө максатында медициналык атайын ооруканасы ушул. Көрдүңүздөр э? Мен арт тарабынан көргөзүп жатам азыр ушул жерден тартып атам. Негизинен ал жарагынан караганда бир өзгөчө сонун фасон менен тикеленип жаткан жүрү. Ал эми Ош шаарынын тургундарына, конокторуна дагы бир нерсени кайрылабыз. Жанагы белги берип, же болсо атайын бул жакта оңдоо иштери жүрүп жатат деген знактарды, белгилерди коюп койгон соң сөзсүз түрдө сиздер келип мындай тебелеп, же болсо маны сындырып, талкалап, тигинти-минти өтүп кетпеңиздер. Мындай туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Кечээ күнү мына Арамский тарапта Курманжан Аткенебиздин атына алып турган көчөнү асфальттоо иштерин жүргүзүп жаткан экен. Түндөсү асфальт тап жатса, жанагыны кесип коюштур. Ошого карабай сүрүп, бир унаа ошол жердеги асфальтты сүрүп кеткен экен. Мындан сырткары дагы көптөгөн өткөндө могул жерде асфальт болуп жатканда, могул жерде асфальт атса, тиги жерден унаа кадимгидей буруп келди. Жол оңдоо иштеринде иштеп жаткан кишилер эми мусулманбыз деп туура түшүнүү менен кабыл алып унчугушпады. Бирок чара колдонуп тигинтип каттык айтып койсо кап болот эле. Ошондуктан ар бирибиз туура түшүнөлү, оңдолуп жаткан жумуштарды, жакшы чыгарылыштарды колдойлу. Ардактуу кыргыз эли, мусулман туугандар. Алга Кыргызстан, алга Ош шаар. Атайын реклама же болсо жарнама. Мындан сырткары үй сатылуучуна жер, чек, кандай буюм тайымдар болгон болсо, эгерде сатып ала турган болсоңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Жана ошондой эле бизге жеке катка байланышыңыздар. Биз түздөн-түз жардамалап беребиз. Ардактуу мекендештер, баарыңыздарга салам. Буюрса мен ушул көчө менен түшүп кетейин эми. Бул көчөдө тротуар деген нерсе жок. Мурунку эски көчө да. Айылдагыдай эле. Айылда да сонун болгон, чын айтайын. Бул жерде